Ош ТВ телеканалынын эфиринде ректайм берүүсү Абдумалик Базарбаев тааныштырам, саламатсыздарбы? Бул көрсөтүүдө аталгандай жарнамалык негиздеги материалдарды сунуштайбыз. Эгер сиз дагы бизнес чөйрөсүндөгү ишкерлигиңизди коомго кенен жеткирүүнү кааласаңыз, биздин байланыш номерлерибизге кайрылсаңыздар болот. Жарнамалык материалдар биздин телеканалдан жана интернет баракчаларыбыздан үзгүлтүксүз чагылдырылып турат. Соңку мезгилдери өлкөдөгү турак жайга болгон муктаждык кескин өсүп жатат. Курулуш компаниялар көбөйүп, көп кабаттуу үйлөрдүн салынышы күчөгөн менен карапайым калктын капчыгына туура келе бербейт. Бул сапар жарандарды ак өргөлүү болушуна мүмкүнчүлүк түзүп берген Келечек турак жай кооперативинин системасын жана жеңилдетилген мүмкүнчүлүктөрүн тартуулайбыз. Келечек социалдык долбоору өлкөнүн 7 дубанынан өз кардарларын кабыл алууда. Кооператив турак жайлардын документтерин юридикалык тастыктоодон өздөрү өткөрөт. Кызыл китеп үй алган кардардын өзүнүн гана намына жазылып, социалдык багыттагы долбоор ишеним гана баракчасын алат. Мамлекеттик ипотека саясатына ыңгайлуу программа калк капчыгына туура келерин ар бир кардар айтат. Үстөк пайызы жок 10 жылга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү коюлуп, социалдык багытта ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Заманбап шарттагы 2 бөлмөлүү батир Гүлүмкан Шамшиеванын жаңы алган ак өргөсү. Гүлүмкан айым Ош шаарынан батир алууга көп жылдан бери аракет кылган. 5 аялдын Келечек кооперативине ишеним артып 1,5 миллион сомдогу төлөмүнө жазылган. Аз убакыт ичинде кезеги келип каланын Жашыл районундагы Жим көчөсүндөгү жаңы көп кабаттуу үйдү өзү тандап, социалдык багыттагы кооператив каржылык колдоо көрсөткөн. Батир 24 000 АКШ долларына бааланып, баштапкы суммасына 375 сом гана берген. Калган каражатты Келечек кооперативи төгүп 5 жылга үстөк пайызы жок ай сайын 20 000ден бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берген. Батирге азыркы учурда ижарачыларды киргизген. Дагы бир жолу менин атым Гүлүмкан, 4 баланын энесимин. Бул Келечек кооперативине тандаганымдын себеби аябай ыңгайлуу экен кыргыз элине. Биринчи 1,5 миллионго жазылганбыз. 1,5 миллионго жазылып, кийин бул үй 24 000 долларга чыкты, үстүнө кошуп алдык. Интернеттен карадым, көп кооперативтерди карадым, Иксанды карадым, Келечекти карадым. Анан ушул Айскомго карадым, көп кооперативтерди YouTube'дан издеп, акыры ушу Келечекке келип такалдык. Первоначальный 375 000 төктүк. Кооперативдин бир жолку төлөмү 3% экен, ага 60 000 төктүк. Ошондо общий 435 000 төлөппүз да. Анан азыр 5 жылга жаздырдык, 5 жылда кутулуп бүтөбүз деп, айына 20 000ден төлөйбүз. Куда каласа 5 жылда кутулуп бүтсөк, дагы bundan да чоң үйлөрдү алабыз деген үмүттөр бар. Келечек кооперативинин 3% дагы арзан экен. Башка кооперативтерде 4% бир жолку төлөмүчү. Бул 3%лүгү анан кийин кайсы дагы көп эле жеңилдиктер бар экен. Кээде акциялар болуп турат арасында, ошол маалда жазылып калгандарга да өтө жеңилдик болот. Биз да ошо акция маалында жазылганбыз. Ошол көп башка кооперативтерге караганда көп жеңилдиктерин байкадым да менчи. Келечек кооперативи 2 жыл аралыгында 500дөн ашуун жаранды Бишкек жана Ош шаарынан ак өргө алып бергенге жетишкен. Калкты турак жайлуу болушуна көмөк көрсөтүп, жер үй батирлерди алууда атайын үстөксүз каражаттар менен камсыздап келет. Кезекке туруу тыкыр көзөмөлгө алынып, баштапкы сумманы төккөн өлчөмүнө каралбайт. Келечек турак жай кооперативи жарандарга тез жана ыңгайлуу батир алып берүүнү көздөп келет. Мамлекеттик ипотека саясатына багытталган кооператив борбор калаага жеке эсебинен көп кубаттуу турак үйлөрдү курууну баштаган. Алдыңкы айлары дыйкан
алгандар үчүн дагы пайызсыз каражаттарды берүү долбоорун ишке ашыруунун үстүндө иш алып барууда. Азыркы моментте уже 2 жылдын жүзү болуп турат. Өзүбүздүн кулачыбызды жайып, Кыргызстандын бардык булуң бурчунан өз кеңселерибизди ачып отурабыз. Азыркы тапта уже 500дөн ашык жарандарыбызга үйлүү кылдык. Бардыгына мүмкүнчүлүк түзүп берип жатабыз. Ошондой сыңар эле азыр келечек турак жай кооперативи дагы 96 адамга дагы уруксат бердик. Толугу менен үй алганга уруксат бердик. Алар дагы үй издешип атат, 1 ай срок бердик. Андан сырткары бизде келечекте алдыга койгон пландарыбыз да бар. Аябай жакшы проекттерди ойлонуп турабыз. Себеби биз уже курулуш жагына да өттүк. Жакын араларда уже курулуштарыбыз башталды Бишкек шаарында. Бишкек шаарында 3 объект курулуп баштады. Андан соң биз Ош шаарына дагы өз курулушубузду алып келели деп турабыз. Келечек курулуш компаниясы кылып. Ошондон сыңары биз баягы жаңы жылдан кийин аз документтерди даярдап атабыз. Жаңы жылдан кийин буюрса баягы бизде эми Кыргызда баягы дыйканчылык бизде аябай көп. Биз дыйкандарга дагы мүмкүнчүлүк түзүп берели деп жатабыз. Азыркы моментте буюрса кыштан кийин жазга барып дыйкандарга дагы акчалай жардам берели деп турабыз. Кооператив ар бир жарандын турак жайлуу болушуна мүмкүнчүлүк түзүп берет, жер үй жана батир сатып алуу үчүн каржылык жеңил шарттарын кеңири караган. Кардарлар үчүн паспорт жана насиялык баракчасы гана керектелип, кезекке турган ар бир жаран онлайн көзөмөлдөп турууга мүмкүнчүлүк бар. 1,5 миллиондон 3,5 миллион сомго чейин төлөмдүк чектер коюлган. Очередке туруш үчүн баштапкы 25% төлөшүңүз керек ала турган үйүңүздүн суммасынан. 4% бар, компаниянын услугасы 10 жылга бир эле жолу берилүүчү акчабыз бар. Ошо 4% менен 25% берип очередке турасыздар. Очередиңиздер 6 ай плюс-минус убакта келет. Очередиңиздер келгенде калган 75% компания берет, 10 жылга бөлүп коет. Компания 2 жашка толду 15 октябрда. 15 октябрда толгонуна байланыштуу компания мындайча айтканда массабына акция жарыялады. Кандай акция десеңиздер, бизге буга чейин кошумча 2000 сом услугабыз бар болчу. Ар бир иштетилген ана кошумча 2000 сом бар болчу. Ошол 2000 сом услугабызды октябрь, ноябрь, декабрь айларына алып койдук да. Кимдеги ушул октябрь, ноябрь, декабрь айлары жазылган болсо, ошол адамдарга 2000 сом услуга жок. Мындайча айтканда биз берген акчаны, ошол эле акчаны кайтарасыздар, эч кандай кошумча үстүнчө акчасы жок эле. Эң негизгиси бизде компаниянын атына техпаспорт кызык деп жазылбайт. Только кардарыбыздын биздин клиентибиздин атына жазылат эң негизгиси. Башында эле үйдү алып бергенде өткөрүп беребиз госрегистрдан. Нотариустан кайра бизге залогко беришет. Болду, ошол эле эң негизгиси. Мисалы сиздер 2 миллион сомду үй ала турган болсоңуздар, 2 миллиондун 25%-ын бересиздер башында, 25% бул 500 миң акча болот. 4% бар, компаниянын услугасы 10 жылга бир эле жолу берилүүчү акчабыз бар. 4%. Ал 4% 2 миллиондуку 80 миң сом болот. Ошондо башында 580 миң башында сиздерден керектелип калат. Баштапкы төлөм алыпчы. Ошол баштапкы төлөмдү бергениңизден кийин 6 ай плюс-минус очередке күтөсүздөр. Очередиңиздер келгенде, мындайча айтканда 2 миллиондун 75%-ын бересиздер. 75% бул 1,5 миллион акча болот. Ошол 1,5 миллион акчаны 10 жылга бөлүп коебуз. 10 жылга бөлгөндө азыркы акция менен силерге 10 жылына 12.500 гана туура келет. Болду. Эң негизгиси ошол эле. Кардарлардын катары калыңдап, кайрылгандардын саны үзүлбөйт. Айрыкча чет өлкөдө иштеген мекендештер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Шарттары жеңил, арзан жана сапаттуу турак жайлуу болууну самаган жарандар келечек кооперативине ишенимдүү жазылса болот. Үйдү биздин кардарларыбыз тапкан үйдү биздин юристтерибиз барып, оценщик юристтер барып, оценка кылып, үйдүн документациясын баары текшерип берет. Бул үй сатылып кеткен үй эмеспи, атадан балга даримный үй эмеспи, жаңы элитка үй ала турган болсо эксплуатациядан өткөн үйбү, ошонун баарын документациясын текшерип, анан эгерде ошо юристтер бизге одобрение добро берсе, биздин жетекчилер барып алып берет ошол үйдү. Биз үйлөрдү миллиондон баштап 3,5 миллион сомго чейин алып бере алабыз. 3,5 миллион сом бизде лимит бар. Биз лимитти эмне себебине койгон болсок, бул ошол именно очеред негизинде койгонбуз да. Бизде 3,5 миллион сомго очередти койгонбуз. Лимитте мисалы 10 миллион, 20 миллион, 30 миллионго чейин алып берсек болот эле. Биз 30 миллионго бир адамга үй алып бергенден көрө биз 30 миллионго почти биз 30 адамга, 20 адамга алып бергенибиз бизге выгодный да. Ошончо адамды биз үй менен камсыз кылып кетебиз. Ар бир жаңы үй бүлө жана чет жердеги мекендеште турак жайлуу болууну самайт. Келечек турак жай кооперативи ыңгайлуу жана эң жөнөкөй шарттарды сунуштайт. Турак жай ала албай жүрсөңүз, келечек кооперативинин эшиги ар дайым ачык. Байланыш номерлери экранда көрсөтүлгөн. Ушуну менен Ректайм көрсөтүүсүн жыйынтыктайбыз. Кийинки программага чейин аман болуңуздар.